Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Адатта ар жылы бул күндөрүндө жаңы жыл жөнүндө, майрам жөнүндө, жакшы тилектер жөнүндө бири-бирибизди куттукташып, ушунун тегерегинде сөз болчу эле. Бүгүнкү мен сиздер менен баарлашкан маселе башкача болуп калып атат. Себеби баарыңыздарга белгилүү, кыргыз кереметин жараткан СССРдин кинематография боюнча мамлекеттик сыйлыгынын ээси, СССРдин эл артисти Болот Шамшиев агабыз дүйнө салды 21 декабрда. Мына ушундан улам 2 күндөн бери таптакыр бир ой бир жерге токтобойт. Эмне болгон ой? Соңку канча жылдан бери айтып келдим эле мен. Мына ушул кыргыздын залкар инсандарына мамлекет тарабынан көңүл бөлүнсө деп. Ушул залкар инсандары деп мен 2 кишини баса белгилеп келатканмын. Экөө тең СССРдин эл артисттери, бири Болот Шамшиев, бири Самара Токтокунова. Мына ушул кишилерге өзгөчө бир мамиле жасап койсок деп эчен жолу коңгуроо кактым эле. Тилекке каршы мен эчен жылдан бери айтып келаткан, биз тирүү кезинде кишини сыйлаганды билбей, бул дүйнө менен кош айтышкандан кийин алакандай ташты көтөрүп алып, шолоктоп ыйлап, артынан кылымда жаралчу инсан эле, мындай инсан жаралбайт, оорду толгус жоготуп болду деген жалган сезимдерге оролгон, жалган көз жаштарды төккөн кинолорду, спектакльдерди ойнойбуз. Бу киши 79га караган жашында кетти. Эми элестетиңиздер. 30 жылдан бери кино жаатында бир нерсе жаратканга мүмкүнчүлүк бербей келдик. Демек, 30 жыл болсо 49 жашынан бери күчкө толуп, акыл толуп, мына мен иштейм, мына мен чыгам деген мезгилдерден бери бүтүндөй өмүрүн текке кетирдик. Карап көрсөңүздөр, 24кө чыга элек кезинде Манасчы деген фильмин жаратып, Саякбай Каралаевдин ким экендигини бүтүндөй дүйнөгө жар салып, мына ошондон кийин 20-кылымдын Гомери деген атка конду. 27 жашында караш окуясын тартып, не деген бийиктикке чыгарды. Кыргыз кереметин жараткан 2 киши болсо, экөөнүн бири ушул кишилер. Төлөмүш Океев менен Болот Шамшиев Кыргызстанды эмес, бүтүндөй ааламды дүңгүрөткөн инсандар болуп чыкты. Бүгүн бүтүн ааламга аты тарады деген Чыңгыз Айтматовдун дагы чыгармаларын миллиондогон, 100 миллиондогон адамдар китебин окубаса дагы Болот Шамшиевдин, Төлөмүш Акеевдин чыгармалары аркылуу таанады. Мына ушул киши бүгүн арабызда жок. Эртең коштошуу аз эми. Адатта кандай болот? Эртең барат, өлкө жетекчисиби, өкмөт жетекчисиби барышат дагы башка бирөө жазып берген кагазды карап, көздөрүн ал кагаздардан алуудан коркуп, себеп жоготуп алса, сүйлөй албай калышы толук ыктымал. Болот агайдын бүтүндөй өмүрүн кайрадан кайталап окуп беришет. Эч жарашпаган кайгылуу түрлөрүн кийип, капа болгон маскаларын кийип, ошол жерге барып, түбөлүккө жүрөгүбүздө калат деген жалган сөздөрүн айтат. Бул адат болуп калган. Себеп көкрөктөн чыкпаган кайгы элдин көкрөгүнө жетпейт. Бул адаттагы көрүнүш болот. Опера балет театрына барып, жаңы бир спектакль ойнолот. Кайгылуу маселе. Мана 75 жылдыгын өткөргөндө Ала Тоо кинотеатрында күйөрмандары барып, жок дегенде маданият министри эмес, министринин орун басары да басып барып койгон жок. Болот агабызды Москвадан Кончаловскийлер, Аринбасаровалар, не деген залкар СССРдин кино жылдыздары экрандан куттуктап жатышты. Голливудтун мыкты режиссерлору куттуктап жатышты. Кыргызстандан маданият министринин өкүлү да болуп койгон жок. Бул
кордуктун чеги эмеспи? Бул кордуктун жетип турган бир көрүнүш эмеспи? Болот агабыз ары бери чуркап жүрдү, жаш сезип өзүн. Момундай бир куртка кийип алып, 75 жашта кыргыз залкары. Өкмөттөн бир киши келип кетмек турсун, маданият министринен өкүл жок. Мына ошол мезгилде Казак кинокомпаниясынын төрагасы чыкты да айтты. Дүйнөдө 9-нчу орунда турган жерибиз бар деди. Дүйнөдө 3-нчү орунда турган мунайыбыз бар, 4-нчү орунда турган газыбыз бар. Бүтүндөй аалам тааныган Нурсултан Назарбаев президентибиз бар. Бирок бир боке бизде жок деп. Боке, келиңиз Казакстанга. Тоюңузду Казакстанда тойлойлу деп сүйлөдү. Кыргыз баласы үчүн, кыргыз маданияты үчүн күйгөн инсандын жүрөгүнө как жарып сүйлөдү. Ошо кишинин сөзү ушул күнгө чейин кулагымда жаңырат. Бул не деген кордук? 2007 жылы биз Төлөгөн Касымбеков залкар жазуучу экөөсүн мен кабинетке чакырып, мамлекеттик катчы кезимде Сынган кылыч деген романды киного жаратуу боюнча экөө менен аябай көп сүйлөшүп, аңгемелешип, пикирлешип, экөө тең бир сценарийге макул болуп, мамлекеттен кийин мен төрага болуп барганда 120 миллион сом бөлүп, ушул Сынган кылычты жаратып, кыргыз тарыхынын киноэпопеясына жаратабыз деген залкар оюбуз болду. Бирок ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей, мени да кызматтан алып тынышкан. Ошону менен Сынган кылыч дагы токтогон. Андан бери кыргыз өкмөтү, кыргыз кино тармагы Бокенин не деген сценарийлерине, не деген чыгармаларына соңку кездеги жазган 3 тому. Бир романын алып келди, адаке карап берсең, кыргыз тилинин чеберисин, мына ушуну кыргызчага которуп бир роман жаздым, кино сценарий. Мен ошол кол жазмасыны бир жумада башымды көтөрбөй окуп, аябай каттуу рахаттандым. Бүгүнкү Кыргызстандагы болуп аткан оорунун баарын көтөрүп чыккан. Коррупция кайсыл жактан жаралып атат, коррупция кандай болуп гүлдөп атат, мамлекет өлкө жетекчилери эмне деген ойлор менен жүрүп аткан, керемет чагылдырган укмуш чыгарма экен. Муну да жаратканга мүмкүнчүлүк беришпеди. Тескерисинче, жапайы болгон, зордукталган, бычак көтөргөн, курал көтөргөн, тапанча көтөрүп алып, бирин-бири союп аткан, бирин-бири зордуктап аткан фильмдерге каражаттар бөлүнүп атат. Бүгүн камера көтөргөндүн баары улуу режиссермун деп кыйкырып калды. 2 жолу микрофон менен сахнага чыккан кыздар, балдар кыргыз эстрада жылдыздары болуп калды. Кезинде Рыспай Абдыкадыровдун дагы 50 жылдыгын өткөргөнгө кыргыз мамлекеттик оркестрин бербей койгон сыяктуу, биздин Болот Шамшиев агабызга дагы бир кино жаратууга мүмкүнчүлүк жаратпай коюшту. Өкүнүчтүү. Мына өтөрүндөн бир 2 күн башта ооруканада дегенден барып калсам, эч кимди тааныбай атат дегенди. Келини чыгып айтты, агай эч кимди тааныбай атат киргенибизде, сиз кирип көрүңүз деп, мен келинине 1000 жолу ыраазымын, аябай чоң рахмат айтам. Кээ бир адамдардын кыздары да канчалык жан күйүп карабайт. Ата, атаке, башыңызды көтөрүңүз. Ата, бутуңузду калап берейинби? Ата, колуңуз талыдыбы? Келиңиз бул капталга оодарып коеюн деп ушундай мамиле жасап атканын көрүп, ошол келинге 1000 жолу ичимден ыраазычылык айттым. Аллах тилеген тилегин берсин дедим. Кудай балдарынан айтсын, Кудай балдарынан ошол жакшылыктарын көрсөтсүн деп тиледим. Мына ошондо эч кимди тааныбай калды деп, тааныбай атат деген мезгилде эшикти ачып кирип барсам, ой, родной брат, привет деп колун көтөрдү. Адахан, келдиңби, айланайын деп колун кармап, могу жерлеринде бүтүндөй ийнелер сайылган. Мен колуңузду көтөрбөңүз, ийне бар экен десем, колун жерге кирсин бул ийнелер деп, колун көтөрүп менин колумду кысып, мен айттым, колуңуз ысык экен, күчүңүз
карооңуз бекем экен. Кудай буюрса 80 жылдыгыңызды белгилейбиз десем, Чыңгыздын көзүнөн жаш чыга кетип айтты. Ушуну жакшы айтып турсуз. Ата 80 жылдыгыңызды белгилейбиз десеңиз, сизге мына дарылардан күчтүүрөөк дем бердиңиз деп. Баласы ушундай деп экөөбүз сүйлөшүп, чыккандан кийин да жарым сааттай сүйлөшүп кеттик эле. Эртеси күнү кечинде ушундай суук кабар. Не айтайын дейм? Президентиңердин, министрлериңердин жалган сезимдери менен айткан, жалган көз жаштарын төккөн каалоолору жетишет. Келгиле, урматтуу улуу кыргыз эли. Залкарларды көзүнүн тирүүсүндө 2 ооз жылуу сөз айткандан коркпойлучу. Саналуу гана 4-5 кишилер калды. Кыргыздын маданият уюткулары 5-6 киши калды. Калгандарынын баары бүгүнкү күндөгү товарлардын баары жасалма болгондой, баары жасалма. Мына ушул азаматтар кеткиче жылуу сөзүбүздү айтып, мээримибизди төгүп, колубуздан келген сыйды көрсөтүп калгандан коркпойлучу айланайындар. Келиңиздер, бир силкинип, биз маданиятты туу туткан, сөз кастарлаган, сөз баккан, улуттук каада салтты намыска эч качан алмаштырып, намысты акчага алмаштырбаган, байлыкка караганда өзүбүздүн дөөлөтүбүздү бийик туткан эл элек. Аттиң бүт баары акча болуп калды. Өкүнүчтүү окуя. Өтө өкүнүчтүү. Мына эртең Ала тоосунан дагы, башка маалымат программасынан дагы көрөсүздөр. Көзүнөн жаш чыгара албай сүйлөп аткан, жүрөккө жукпаган арам көздөрдү, жалган сөздөрдү, мунун баары жалган. Болот ага, атамдын эстелигин койдум айылга деп, кандай кеңеш бересиң деп келдиңиз эле. Экөөбүз кеңештик эле. Биз экөөбүз ушул чоң жолдун боюна бир эстелик тургузуп, Төлөн Аксакалдын атын чыгарам деген изги тилегиңизге жетпей калдыңыз. Артыңызда Чыңгыз бар, балдарыңыз бар. Сизге тең, сизден өткөн жигиттер болсун. Жараткан бул дүйнөдө пендечилик менен кетирген ар кандай күнөөлөрүңүздү кечирип, акыретін берсин. Бул жашоодо көрбөй калган сый-урматты акыреттин ээси, бүтүндөй ааламдардын падышасы Аллах сизге насип эткен болсун. Бардык күнөөлөрүңүздү кечирип, акыретиңизди абат кылып, түбөлүгүңүздү түз кылып, Аллах өзү сүйгөн пенделеринин катарына кошконду насип кылсын. Кош болуңуз баке.